Саламатсызбы урматтуу замандашым. Анда эмесе сайт түзүү боюнча видео сабактарыбызды улантабыз. Бүгүнкү сабакта биз ушу сайт түзүүгө же веб баракчаларын түзүү үчүн арналган атайын визуалдык редактор Dreamweaver программасы менен таанышабыз жана ошо боюнча кандайдыр бир сайттын баракчасын же болбосо сайт түзүп көрөлү. Эң биринчи эле бул программаны орнотушубуз керек. Демек, программаны орнотуш үчүн сиздер кошумча материалдар деген папканын ичинде программалар деген папканын ичине кирсеңиздер, Macromedia Dreamweaver деген папка бар. Ошол папканы ачып, md8 деген файлды 2 жолу басып ишке киргизебиз. Демек, бул ошо Macromedia Dreamweaver программасын орнотуу болуп эсептелинет. Macromedia Dreamweaver программасы бул жерде пробный версия деп коет, же болбосо үлгүлүү версиясы гана. Ал эми өзүнүн версиясын болсо өзүнүн официалдык сайтынан сатып алсаңыздар болот. Бул пробный версиясын 30 күнгө чейин бекер колдонсо болот. Бирок биз ушул версиясы менен ошо сайтты түзүүнү үйрөнөт экенбиз. Азырынча бул программа орнотулуп атат сиздин компьютериңизге. Бул программаны орнотуп бүткөндөн кийин rus деген файлды басуу менен же мындагы орнотуу менен ал программабызды англис версиясынан орус версиясына которуп алат экенбиз. Азырынча орнотулуп атат. Бир аз күтө туралы. Карап көрөбүз. Орнотулду. Эми rus деген файлды басып биз бул программанын орусча версиясындагы орнотконго аракет кылалы. Отмена деп коебуз. Мынакей биздин программабыз орнотулуп бүттү. Эми ошо Macromedia Dreamweaver программасына кирип көрөлү. Ал үчүн пуск жана Macromedia Dreamweaver дегенди басабыз дагы. Бул программанын негизги интерфейси менен таанышалы. Мынакей биздин программабыз. Интерфейси жалпы эле башка программалардыкындай эле бул дагы жалпы структурага ээ интерфейси эмнеден турат? Эң биринчи эле менюлар сапчасы. Андан кийин кошумча менюлар сапчасы. Үчүнчү болсо бул аспаптар панели, панель быстрого запуска же болбосо ошо тез ишке киргизүүчү аспаптар панели болуп эсептелинет. Жана жалпы терезе, ушул терезе аркылуу биз HTML баракчасын түзсөк болот, PHP баракчасын, JavaScript жана башка, CSS баракчасын жана башкаларды түзсөк болот. Жана ошондой эле оң жагында ар кандай касиеттер панели жайгашкан болот. Ошондой эле төмөн жагында дагы касиеттер панели. Бул оң жагындагы панелдерди алуу менен биз ошонун касиеттерин мына төмөн жагынан карап көрүп турсак болот. Бул жакта эмне жайгашкан? Файлы башкача айтканда биз ушул түзгөн сайтыбыздын файлдарын баары мына ушул файл деген папкадан көрө алабыз. Инспектор тегтердин инспектору болуп эсептелинет. Бул дагы ишинде ошо баракчаны түзүү процессинде көрөбүз мунун ишин дагы. Приложение башка программаларды орнотууда дагы кошууда дагы ушул терезе ишке киришет. Ошондой эле CSS. Мынакей биз CSS'ти өзүнчө өткөнбүз, HTML'ди дагы өзүнчө өттүк. Мына CSS'ти түзүүдө ушул панель абдан жардамы тиет. Муну дагы иш процессинде кеңири карайбыз. Мына жалпысынан алганда биздин Dreamweaver HTML баракчасын же болбосо веб баракчасын түзүү программасынын жалпы интерфейси боюнча мына ушуларды айтсак болот. Ал эми калганын болсо биз бардыгын ар бирин мисалы менюларды ар бирин карап отурбастан биз иш процессинде булардын менен тааныша беребиз. Ошол учурда сиздер билесиздер, демек Dreamweaver'дин ар кандай функцияларын, ар кандай менюларын колдонууну ошо иш процессинде көрүп кетесиздер. Анда эмесе ушуну менен бул сабагыбызды аяктайлы. Кийинки сабакта ошол кандай сайт түзөбүз, ошол боюнча видео сабактарды карайт экенбиз. Ушу менен сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болуңуз.